Сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Рахмат Аид Камчыбековна. Гүлбар Өтөрөна, менде мындай суроода, не суроо эмес, эми комментарий. Мен ойлойм, сиз да арачылар сотунун негизи колдош керексиздер. Анткени эл арасында ушун канчалык сот акыйкат болсо, канчалык көбүрөөк адамдар аралашса, ошончолук ишеним көбүрөөк болот деп ойлойм да. Анткени бул батыштын практикасы деп же башка чет өлкөлөрдүн практикасы, бизде жарандарыбыздын саны аз, бул система бизде иштебейт дегенден мен алысмын. Элдерибизге ишеним бериш керек. Мен ойлойм, канчалык жарандар аралашса, канчалык мондай башка бирөөлөрдүн тагдырына мен кошумча кошом деп кадимкидей ошого күбө болсо процесстерге, ошончолук акыйкаттык соттор чыгарган чечимдердин акыйкаттыгы бар экенине ишенип, ошончолук деңгээлде мындай эл арасында да аброй көтөрүлөт да сот системасынын. Ошондуктан мен буну колдойт элем. Мыйзам иштеш керек, кичине жылдырап турсуздар. Мүмкүн бул финансы жагы, каржы жагынан суроо болгондуктан, бирок баары бир акыры биз ушуга келиш керекпиз деп мен да ойлойм. Буга кошуламын. Бул биринчи. Экинчи, мен сизге бере турган бир суроо. Акыркы убакыттарда ишкерлердин ортосунда, мына буну мен 4 жыл мурда да көтөргөм. Алмазбек Шаршеновичтин убагында дагы, башка ошондо башка премьер-министрлердин убагында дагы, Жогорку кеңеш, Верховный суттун өкүлдөрүнө азыр да сизден сурайм. Эгер ишкерлерибиз мамлекет менен соттошуп жатканда көп процесстерде ишкерлер утулуп калып атышат дейт. Анан бир негласный правила бар дейт да. Соттордун чечимдери, особенно бюджет жагынан, каражат жагынан келгенде, мамлекет тарапка чечилип калып атат деген эме бар да, сөздөр болуп атат. Ошол канчалык чындыкка турат? Менин убактымды токтотуп коюңуздар да. Эми биринчи ошо калбот элек айтып кеттиңиз. Мен айтып атам, сиздер мыйзам чыгаруучу орган. Биз ошо жылдырууну эле суранып атканбыз. Практика өзү кийин көрсөтөт. Бирок элдер ошо сот адилеттүүлүгүн ашырууга катышыш керек деп биз дагы ошону колдойбуз. Конституцияда турат беренеде. Анан экинчи маселе боюнча мен айта албайм. Эгерде конкреттүү иш болсо, мүмкүн утулган тараптар деле бар. Утулган тарап сөзсүз тияка тартты, бияка тартты дейт. Биздин ошо бийликтин өзгөчөлүгү, сот бийликтин өзгөчөлүгү. Ошо бир тарап наразы калып атат. Анан наразы калганда ар кайсы жүйөлөрдү келтире берет. Негизи мындай негласный правила жок, Жок. Анда менден суранычы, сиз мага ушул жогорку соттун акыркы 2 жылда болгон чечимдерин проценттүү түрдө мага статистиканы берип коесуздарбы? Канчасы мамлекет тарабына чечилди, канчасы ишкерлер тарабына чечилип калды деп. Ошондой статистика жүргүзүлөт менин билишимче. Юридикалык жактардан ишкерлер же жанагы жеке ишкерлерби? Кошумча 10 секунд. Ишкерлер мамлекет менен соттошуп атканда, мамлекет дегенде госоргандарды айтып атам да. Бул мэрия болобу, бул деген башка мамлекеттик органдар болобу. Ошол канча сот акыркы 2 жылда канча сот иштери жүрдү, канчасы кантип чечилгенин. Мейли биз бир чогултуп берели андай статистиканы. Бирок бизде иштер ар кандай болот да. Мисалы, мэрия менен байланыштырган иштер ал жер тилке боюнча, алар мындай экономикалык иштер эмес. Экономикалык иштерди тактап атсаңар, мейли, макул.